Sallam özünün kutu hadislerinde aytat. Arba'atun hasanun velakinne arba'ata minha ahsan. El haya'u minel ricali hasanun velakinnehu minel mer'ati ahsan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. 4 жақсы нәрсе var deydi. Бирок ошол 4 нәрсе 4 insandan bolsa andan da жақсыраак deydi. Алардын эң биринчи мен сөзүмдү кыска кылайын. Эркектердин баардыгынын уялганы жақсы нәрсе. Бирок ошол уяттуулук аял кишиде болгону бул андан да жақсыраак нәрсе дейт. Бул биздин тойлорубуз, албетте биз мусулманмын деп туулган мезгилибизде оң кулагыбызга азан, сол кулагыбызга коомат айтылды. Өлгөндө жаназабыз окулуп, өлүп атабыз. Alhamdulillah musulmanmın dep kelimeni aytıp kelip atabız. Emi musulman bolgondon kийин ошол туылгандан өлгөнгө чейинки аралыкта ортодо жашообузду дагы мусулманча кылганга аракет кылышыбыз керек. Айрыкча мына ошол баягы аялдар болгон үчүн айтып атам, аялдар аралашкан жерде кичине бир кээде чектен ашкан учурлар болуп калат эжелер. Кээде бир аралашып кеткен учурлар болуп калат. Ошондой учурлар болбосун. Туура той шаңдуу болуш керек. Туура той жакшы оюн күлкү менен болуш керек. Бирок ошону менен кошо биз өзүбүздүн мусулмандыгыбызды, өзүбүздүн ислам дининин карманган экенибизди эсибизден чыгарбашыбыз керек туугандар. Мына ошол иншалла сиздерге мына эжелер бардыгыңыздарга мына үлгүлүү боло турган той болду. Мына күйөөбалдардагы жанында бүт карекелер турат бул жерде. Бүт дамылар турат. Дамылар өзү күйөөбаланы жат намахрам жеңеге карматпайбыз деп кийимдерин өздөрү кийгизип, мына ушундай кылып турду өзүңүздөр байкап турасыздар. Кийинки тойлоруңуздарда дагы сиздер дагы мен жеңемин деп эле дароо барып күйөөбаланы колтуктап, күйөөбаланын койнуна акча салса, мына ошол акчаларды койдуна чейин колду тыгып, акча алып каяктагы бир баягы мусулманга дал келбеген, исламга бир дал келбеген амалдарды кылбайлы. Ошондойдон өзүбүздү узак кылайлы. Тойлорубузду бир шаңдуу кылсак, тойлорубузду исламга бир жараша кылган болсок, иншалла ошол үй бүлөдө да бакыт болот, иншалла ошол үй бүлөдө дагы береке болот, бузукулук аралашпаган болсо. Кудай таала мына досубуздун үй бүлөсүнө берекесин насип кылсын. Мына ошол келе турган келинди бир берекелүү келиндерден кылып, элине, жерине, мекенине кызмат кыла турган салих таквалуу перзенттерди тарбияланып койгон насип кылган болсун. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Радина биллахи таала робба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама набийя ва расула. Жараткан Аллах мына ошол жерде жалп алакан жай болуп турган жамаатыбыздын кылган максат тилектерини, кылган дуаларını бардыгыбыздан кабыл кылгын я Роббул Аламин. Мына ошол тойлорду кыяматта өзүңдүн ыраазылыгың үчүн болуп, кыяматта мына ушул эки жаш бири-бирини тозоктон куткарып, бешке жетелөөчү жаштардан кылгын я Роббул Аламин. Элине, жерине, мекенине кызмат кыла турган салиха таквалуу ата-энесине күйүндүү перзенттерди насип кылгын я Роббул Аламин. Ахлы суннадан, ханафи мазхаб, матурид акыйдадан, салттуу исламдан адаштырбагын я Роббул Аламин. Эркектерибизге адилеттүүлүк, аялдарыбызга шарм хая, уят насип кылгын я Роббул Аламин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана. Жана ошондой эле мына ушул тойго себеп болгон Айштабыз, Айшенебиз, мына ошол келин тараптан болгон келин баланын ата-энесинен Кудай таала өзүң ыраазы болгон. Мына ошол келин баланы мына ушул жашка жеткизип, аманатын тапшырып турат. Бардыгыбыз мына ушул нерсеге күбөбүз я Роббул Аламин. Өзүң да күбө болгон. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахим.